Тажикстандын Ховалинг райондук соту келинин өлтүргөн жергиликтүү тургун Сафар Насировду 13 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Сотто Насиров 28 жаштагы Шахноза Абдразакованы монтуп өлтүргөнүн мойнуна алды. Окуя быйыл 18 майда келини жайылган тезектерди уратып алгандан кийин болгон. Насировдун айтымында ал келининин тезектерди кайра жыйып коюудан баш тартканына жини келип өлтүрүп алган. Соттолгон адам буга чейин да Шахноза айткандарын аткаруудан баш тартып келгенин белгиледи. Өлтүрүлгөн маалда Шахноза Абдразакованын 2 айлык боюнда болгон. Бул окуядан кийин анын биринчи кызы Тайларына берилген. Окуя болгон маалда келиндин күйөөсү үйүндө эмес болчу. Анын айтымында буга чейин да атасы менен жубайынын ортосунда майда нерселер үчүн талаш тартыш болуп келген. Сафар Насиров дыйканчылык менен алектенчү. 90-жылдары алдамчылык айыбы менен 3 жылга соттолгон. Булак чагылган KG.